Кыргыз радиосу өзүнүн 80 жылдык бай тарыхында идеологиялык таасирди кара жаткана болбостон, илим билимди, маданиятты, адабиятты, искусствону калктын калың катмарына жайылткан адамдын руханий керектөөлөрүнүн гүл азыгына айланды. 1928 жылдын февраль айында Кыргыз СССРнын Эл комиссарлар совети Борбор шаарда радио станцияны куруу жөнүндөгү маселени карап чыгып, радиону бардык кантондорго жана болуштук борборлорго коюу боюнча токтом кабыл алган. 1931 жылы Кыргызстанда бардыгы болуп 6 түйүн Фрунзеде, Ошто, Караколдо, Токмокто, Кызыл Кыяда курулуп бүткөн. Кыргыз АССРнин Борбордук аткаруу комитети 1931 жылдын 19 декабрында республиканын байланыш башкармасынын алдында республикалык радио комитет түзүү боюнча токтом кабыл алган. Бул токтомдун негизинде республикалык радио уктуруу комитетинин биринчи төрагасы болуп Сүйүнтбек Бектурсунов дайындалат. Фрунзеде алгачкы уюштурулган студияга 1931 жылдын 1 октябрында жетекчи болуп Еленин дайындалган. 1931 жылдын 3 ноябрында Аманкулов кыргыз тилиндеги дикторлук кызматка алынат. Бул жылы композитор Петр Шубин да кызматка алынып, хорду негиздөөдө чоң эмгек сиңирген. 1932 жылы белгилүү ырчы жана музыкант Асан Алыбаев, төкмө акын Калык Акиев радиого ырчылык кызматка кабыл алынды. 1937 жылдан тартып программалар иреттүү жана туруктуу уктурула баштады. Микрофон алдында республиканын партиялык жана советтик кызматкерлери, депутаттар, атактуу акын жазуучулар, эмгектин күжүрмөндөрү такай чыгып сүйлөп турушту. Ал эми Кыргыз мамлекеттик театрынын залынан Ажал ордуна, Алтын кыз музыкалык драмаларын, Айчүрөк операсын алып уктуруу эсте каларлык тарыхый маанидеги окуя болуп калды. Ошо 80 жылдан бери биздин элибизге таңдан кечке талбай тил безеп, жаңылык менен, маалымат менен камсыз кылып, ошону менен бирге руханий азык таратып, биздин элибиздин залкарларын, чыгармаларын элге жеткирүүдө Кыргыз радиосунун эмгеги өтө зор деп ойлойбуз. Ошо радионун дикторлору биздин элибиздин үй бүлөсүнүн бир мүчөсү болуп калган Капар Алиев, Гүлниса Мамбетова, Гүлчай Норзбаева, Валентина Афанасьевна Гонтар, Григорий Коган, Зинаида Грибкова, Зарыл Мамбеталиева сынды Аблезим Ниязов, Гүлчай эжелер ушулар биздин дикторлорубуз. Кыргыз профессионал дикторлор мектебин түзүшкөн, Кыргыз радиосунун үнү болуп, биздин элибиздин эсинен кеткис тарыхында кала турган инсандардан болуп калды. Ал дикторлор биздин Борбордук Азия боюнча эң күчтүү дикторлук топ болуп эсептелген экен учурунда. Кыргыз радиосунун структурасы негизинен башкы редакциялардан туруп, уктуруунун түрлөрү тематикалык жана даректик белгилерге жараша аныкталган. Башкы редакциялардын ар биринде тематикалык жана функционалдык белгилери боюнча негизделген бөлүмдөр иштеген. Кыргыз Республикасы өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп жарыялангандан кийинки мезгилдеги айрым структуралык кайра куруу аракеттери жасалган. Айталы 1998 жылы Кыргыз мамлекеттик радиосунун советтик радионун принциптеринде түзүлгөн башкы редакциялары чыгармачылык өндүрүштүк бирикмелер менен алмаштырылган жана экинчи программа 21 кылым радиосу болуп негизделген. Албетте, учурда коомдук теле радио берүү корпорациясынын радио уюму структуралык кайра курууларды жүргүзүү менен заманбап программаларды даярдоого аракет жасоодо. 2009-2010 жылдары структуралык чечкиндүү кадамдар жасалып, биринчи радио Кыргыз радиосу Түнкү Белес, Балдар FM, Миң Кыял курамына кирген радио бирикмеси түзүлдү. Биринчи радио республиканын бүтүндөй аймагында маалымат таркатууга зор мүмкүнчүлүктөрү бар. FM толкунунан тышкары өз программаларын ультра кыска толкунунда интернет жана спутниктик байланыш аркылуу чет өлкөлөргө жайылта алат. Негизги максаты угармандарды күткөн зарыл маалымат менен оперативдүү жана жеткиликтүү камсыздап туруу. Суткасына 18 саат эфирге чыгуу менен ар бир жарым саат жаңылыктарды тартуулап турат. Азыр биринчи радиодо жалаң маалыматтар ошол өлкөнүн деги эле дүйнөнүн саясий, социалдык, экономикалык окуяларын реалдуу режимде чагылдырып берүү, ар тараптуу жана бейтарап форматта окуяларды ушул тез арада чагылдырып берүү максатын көздөйт.
Биринчи радионун дагы бир артыкчылыгы жума сайын берилген эл менен бийликтин ортосунда көпүрө түзгөн биринчи кабылдама программасы. Анда өлкөнүн президенти эң көйгөйлүү маселе боюнча маек курат. Ошондой эле Сереп, радио клиника, Инсанат, Шашкеге шашпай, радио күзөт программалары кеңири белгилүү болуп калды. Адабий музыкалык багыттагы программаларды даярдаган Кыргыз радиосу адабияттын, искусствонун таасири менен угармандардын жан дүйнөсүн байытуу, жогорку эстетикалык табитин калыптандыруу үчүн талыкпай эмгектенип келет. Кыргыз радиосу жан дүйнөнүн азыгы деген ураандын алдында ата-бабалардан калган көркөм мурастарды, кол өнөрчүлүктү угармандарга жайылтып, таанып билүүчү, тарбиялык багыттагы дейне, жарыгы калган жылдыздар, мурас, көөнө тарых, Кыргыз радиосунун алтын казынасынан унутта калган уютку, асыл ойлор, мен кыргызмын сыяктуу уктурууларын обого чыгарат. Кыргыз радиосу күн сайын 17 сааттык программаларын тартуулайт. Учурда радионун башкы редактору Мирлан Самый-Кожо төмөнкүлөргө токтолду. Бүгүнкү күндө Кыргыз радиосунда ушул таң эрте, таңкы саат 6-да таң шоокума деген программа менен жалпы көпчүлүктүн эрте мененки маанайын ачкан жагымдуу чыгармалар менен биздин эжекелерибиз жакшы программаларды даярдап таң шоокуму менен эфир ачылат. Түнкү белес музыкалык көңүл ачуучу радио түнкү саат 23-төн тартып 6 саат обого чыгат. Анын программалары түнкү угармандарга арналып, алгачкы уктуруулары Үкү шоу, Миң бир түн, Түнкү сырдашуу деп аталган. Учурда улуттук боекко ээ болгон Ак чөлмөк, Нур мекен, Бешик ыры, Түнкү кайык, Ой булбул сыяктуу уктуруулар тартууланат. Программаларды дайыма фольклордук жана эстрадалык композициялар коштойт. Ай менен сырдашкан радиодо Нур Исакова жетектеген таланттуу жаштар иштейт. Алардын чакырыгы Түнкү белес ай менен сырдашкан радио. Түнкү белес эртең түндө башталат. Балдар FM радиосу жумасына 8 сааттык уктуруу менен ишемби жана жекшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда обого чыгат. Редакциянын ишин 6 редактор, 3 сырт кабарчы жана режиссер камсыз кылат. Балдар үчүн уктурууларды Кундуз Аманова жетектейт. Балдар FM балдардын өзгөчө кабыл алуусун эске алуу менен таанып билүү жана тарбиялык маанидеги кызыктуу программаларды даярдайт. Уктуруулардын 70%-ын балдар өздөрү алып барат. Анда эмесе телефон тууралуу кыскача маалыматтар. Алмаш, биринчи телефондор каякта пайда болгон экен? Дүйнөдө алгачкы телефондук станция 1878-жылы Нью-Гавана шаарында курулган. Ал эми Россияда 1881-жылы салынган экен. Кыялдар орундалат деп ишендирип, угармандарына оптимисттик маанай тартуулаган Миң кыял FM радиосу 2007 жылдын 1-январынан тартып обого чыгып келет. Анын программалары музыкалык маалыматтык форматта ишке ашырылат. Обо толкунуна кыргызстандык аткаруучулардын гана музыкалык композицияларын алып чыгат. Рейтинги боюнча коммерциялык музыкалык көңүл ачуучу радио станциялардан калбай алдыңкы катарда. Маалымат таркатууда BBC дүйнөлүк кызматы менен өнөктөш. Ал эми Миң кыялдын өзүнүн 5 мүнөт деп аталган жаңылыктары бар. Жаш угармандардын кутулуна толуп, кыялын миң түркүн боекто түрлөнткөн радионун продюсери Тынчтыкбек Кожобеков төмөнкүлөргө токтолду. Биздин эфирде берген программаларыбыздын 90%дан ашыгы бул элге жакшы маанай тартуулоого ылайыкташтырылган программалар. Ошолорду элге жеткирүүдө дыкат ойлонуп, дыкат чечим чыгарып, анан программаларды киргизебиз, эскирген программаларды эфирден алабыз. Биримдигиндеги эң жакшы радио болгондуктан биздин дагы бюджеттен бөлүнгөн каражатыбыз ченелүү, бирок ошол экини пайдалануу менен максималдуу түрдө программалар даярданга аракет кылабыз. Кыргыз радио бирикмесин башка радио станциялардан айырмалап, уктурууларынын мыкты сапатын камсыз кылган көөнөргүс мурастар байлыгы алтын казынасы болуп эсептелет. 1939 жылдагы кыргыз искусствосунун жана адабиятынын 10 күндүк декадасына карата Москвадан Манашчы Молдобасандын айтуусундагы манас, комузчулар Мураталынын, Карамолдонун, Ыбырайдын, Чалагыздын, Обончу ырчылар Атай, Муса, Мыскалдын аткаруусундагы ыр көөлөр жаздырылган.
мына ошондон баштап кыргыз радиосунун алтын казынасы түптөлө баштаган. Учурда казынада кыргыз искусство чеберлеринин, композиторлордун чыгармалары, кыргыздын улуттук күүлөрү, спектакльдери, опералык, симфониялык, камералык, хордук, адабий, драмалык жана башка ар түрдүү жанрдагы 11086 сааттык материалдар топтолгон. Кыргызстандагы бир дагы башка радио мындай байлыкка ээ эмес. Анда эмесе кылымга жакын тарыхы, мекенибиздин маалымат мейкиндигинде орошон орду бар. Жан дүйнөбүздү азыктандырган асыл булак болгон, бөбөктөргө бал суроо берип, момпосу ярнаган, түндөсүн сырдашкан, миң кыялга батып, жагымдуу музыка тартуулаган кыргыз радиобуздун 80 жылдыгы кут болсун.